Азыр аялдардын жашоосундагы өзгөрүү жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Эмне себептен анткени менин жашоомдо дагы чоң өзгөрүү болуп атат. Азыр менде климакс учуру башталды, перименопауза, гормондорду ичип атам, анан месячныйым азайып почти теккирим токтоп калды десек болот да. Мен үчүн бул өтө оор кабыл алуу болуп атат, анткени сыртыман вроде жашмын, сулуумун, а бирок ичимен менин аялдык убактым түгөнүп баратат, түгөндү. Бирок баары бир ар бир жашоо этабыбызда биз айымдар ошону кабыл алып, жакшы жакка буруп, жакшы жактарын көрүп, эң жакшы мөөнөттөрдү өткөрүшүбүз керек экен. Мисалы, мына кичинекей кыз, өспүрүм кыз чоңоюп келатат, төш пайда болот, бияктары бир аз бөлтөйүп, жүндөр пайда болот, уже сандары чоңоюп баштайт. Ошол заматта көп өспүрүм кыздар кадимкидей стресске атат. Мисалы, мен стресске аткам, колтугумда жүн чыксачы, ой, вообще мен өзүмө маймылга окшоп калгандай, эметкемде өзүмөн өзүм жиркенип, жаман болгом. Көп кыздар эмчектерин катат ноонтип жүрөт. Ошойдон күрөөгөн болуп калат да. Байкайсыңарбы, эгерде өспүрүм кыздарыңар бар болсо, ошол периодду чогуу өткөргүлө, чогуу түшүндүргүлө, этеккир деген эмне, что это нормально, төшүң чоңоет, наоборот, ушул төшүң менен сыймыктан, бул гордость, аны мынтип жашырып кереги жок. Жүндөрдү кетирсе болот, сен аны жүн менен эле өмүр бою калбайсың. Ошол периоддон өткөндөн кийин, потом кош бойлуулуктан кийин 1-2 төрөгөндө аял өзгөрүлөт. Вот мен даже азыр белгилүү ырчы блогерлерди көрүп атам, фигуралар, вот мурда красавица болчу, азыр фигуралар бир кызыктай болуп, беттери дуудуйуп. Мен деле ал периоддон өткөм. Ошол периоддо сен мындай баягы эле сулуу кейпиңди көргүң келет да, күз күнү ачсаң эле четко турат да. Бир эжекке турат. Биягы чыккан, бети уже на лице такая тоска, усталость. Мен аны прекрасно билем. Мен ошол курагымда как раз пластикалык операциялар жасап, өзүмдү кайра ноонтуп калыбына келтиргем да. Ошол периоддо биз төшөк мамилесин көп ойлойбуз, ошол периоддо күйөөлөрүбүз жөнүндө, жигиттерибиз жөнүндө көп ойлойбуз. И ошол сонун жаштык, мен азыр ойлосомчу, аябай жаш кез экен да, 35, 37, 40ка чейинки. Прям бышып турган, болуп турган кезиңде сен бала, түйшүк, оокат, үй бүлө деп кейпиң келип калган кез болот экен да. Көпчүлүк, баарын деп айтпайм, эсе кээ бирөө жашоо шарты сонун. Мисалы, мен өмүр бою күрөшүп келатам, өмүр бою выживать этип келатам, клиникаларды курдум, анан завод курдум, үй бүлөмдө ылдый. Көп эле мени жакын билгендер билет, мен өмүр бою күрөшүп келатам. Ошонун баары сенин денеңе, сенин бетиңе отпечаток болуп, из болуп калат экен да. Жалко ошол периоддо. Ошол периоддо да кабыл алып, өзүңөрдү өзгөртчү жериңерди өзгөртүп, депрессияга батпай, самое главное, мен жашмын деп ойлошуңар керек да. Мен жашмын. Менде айыз болуп атат, этеккир келип атат, эмчегим төшүм ордунда, жыныстык жагым ордунда, бетим ылдый түшө элек, я красивая деп даже өзгөргөн денеңерди кабыл алышыңар керек экен. Мына азыр вот 40тан өткөндөн кийин аял дагы өзгөрүп баштайт экен, өзү сулуу экенин түшүнөт экен, уже балдар чоңоюп калат, жеңилдеп калат. Ошол убакта көп үй бүлөлөр бузулат да, потому что бул эркек мага эмне кереги бар, бул жумуш мага эмне кереги бар, бул жашоо мага эмне кереги бар деген башталат да аялдын оюндачы. Алдуу күчтүү, сулуу, бүт баары бар мезгил. И уже менин мезгилим 45, 46, 50гө жакындап калган. Этеккирлер токтоп, уже картайуу процесстери башталып, энергияң кетип, как будто бы мындай болду, эми ушу менен жашоо токтоп калгандай сезилет да. Бирок карасак, вот даже 50дөн ашкан айымдар, 55 дыңкылдап, зыңкыйып, чуркап жүрүшөт, такие же молодые. Анан аларды карап ойлоп коем да, Айнура, стоп. Мына жүрүшпөйбү? Замира эжени карап алайын, молдошу. Какая она сильная, какая она молодец. А ты как будто уже все, өмүрүң токтоп калгансың деп. Бул дагы переходной этап экен. Будан дагы өтүшүбүз керек экен, кыздар. Поэтому аялдын жашоосунда өзгөрүү жанагындай переходный этаптар боло берет экен. И ошол моментте биз паника болуп, өткөн кеткенге кайгырбай, азыркы өзүбүздү сүйүп, жакшы көрүп, кабыл алып, бүгүнкү күндүн жакшы моменттеринде жашаганды үйрөнүшүбүз керек экен. Ошону айткым келет. Анткени мен деле кечүү жатып алып, аябай ойлондум ошол нерселерди. Переживать эттим. Жашоо өтөт экен, бул этап деле өтүп кетет.
Возможно 2-3 жылдан кейін мен эмне кайгырдым деп таң калып коем.